$257.000 бир аз кеми болгон 6,5 сотук жер тилкесинде жайгашкан ушул 4 бөлмөлүү чоң үй сатылат. Кошумча курулуштар дагы бар. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ой туугандар, көңүл буруңуздар, назар салыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Жалал-Абад шаарындагы Спутник ичи шаарчасынан Ермек Мурзабеков көчөсү 3-тупигиндеги 13-даректеги ушул үй сатылууда. Чамдаңыздар, ким жашаса дагы өтө сонун ушул үй насип кылган болсун. Мен анда бул чыгарылышта көчө тараптан келүү жолдорун тартып көрсөтөйүн. Андан кийин сөзүбүздү ушул жерден улантабыз. Жүрүңүздөр. Жанагы сатыла турган үйгө келүү жолдорун түшүндүрүп өтөйүн. Азыркы учурда Спутник ичи шаарчасынын круговойунда турамын. Андан бери сиздер Гламур тарапка келе бересиздер. Дал ушул Гламурдун жанында Мурзабеков Ермек атындагы көчөнү көрөсүздөр. Ушул көчөдөн сиздер түз бул жагына 3 көчөнү эсептеп, 3-чү көчөдөн оң тарапка буруласыздар. Бурулдуңуздар, андан бир 150 метрдей ылдый түшүп келе турган болсоңуздар, жолдун сол тарабында бурчта ушул сатыла турган үй жайгашкан. Бул чоң үй буюрса өз кардарын күтүүдө. Балким сиздики болуп калышы мүмкүн. Бул жерде интернет кабелдери тартылып, түнкү жарыктандыруулар орун алып, көчөлөрүндө жаратылыш газы тартылып, мына ушундай канализациялар дагы орун алган. Шаардагыдай шарттарды бүт түзүп алып, жамбаштап жатып, чайкалап жашасаңыздар болот агай туугандар. Чекчейген дарбазаны дагы орнотуп коюптур. Сырткы фасадтары житки траверти менен мына ушундай кооздолгон. Ана бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул жагында болсо стяжкалар орун алган. 6,5 сотук жер тилкесинде жайгашкан. Бул жагында болсо бак дарактары бар, жашыл зона. Бул жакта тетиги жакта өзүңүздөр көргөндөй ажатканасы, отунканасы, анан навес, бул жакта болсо жайкы ашканасы болгон. Бул жерде бир аз топка деп коебуз. Үйдүн жылуулук системасындагы отопленияның печкасы орун алган достор. Эми үйдү көрдүңүздөрбү? Өтө сонун чоң салынган. Кимге насип кылар экен, Жүрүңүздөр, ичкери кирип маалыматтарды берели. Бөлмөлөрүнө назар салалы. Ушундай брондолгон эшик аркылуу кирип баратабыз. Агарыңыздар көгөрүңүздөр, өнүңүздөр, өсүңүздөр. Мына ушул жерден кире бергенден кийин душтагы душ туалетке башпагалы кафелденген, заман талабына ылайык достор. Бурчта жуунучу жайы, жылуулук киргизилген, унитазы бул жерде, раковинасы, стиральный машинанын орду, аристон бар достор. Жакшы, сонун. Бардык шарттар каралган. Кийинки бөлмөгө башпага турган болсок, бул чоң универсал комната десек дагы болот. Негизи кухняга ылайыкташтырылган. Газ плиталары маңдайыбызда. Бул жерде болсо раковинанын орду каралган, жылуу суу, муздак суу бүт бардыгы келген достор. Асты стяжка болгон. Бул үйдүн узун туурасын айта турган болсок, 5-6. Көчө тарапты караган, пластик терезелери камтылган, жылуулук системасы ар бир үйгө киргизилген. Кийинки ортоңку бул бөлмөгө кире турган болсок, ата-энелер уктоочу бөлмө же болбосо детский комната кылып пайдалансаңыздар болот. Моющий абыйлар чапташтырылган. Асты болсо мына ушундай ОСБ, ДСБлар менен жөн эле турат. Муну эми каалагандай кылып топ-тупалык кылып аласыздарбы? Өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша бир катар оңдоп түзөөдөн өткөрүп алсаңыздар болот достор. Бул жагы дагы бир уктоочу бөлмө, спальный бөлмө. Дал ушул бөлмөнү ата-энелер уктоочу бөлмө кылып алсаңыздар болот. Узун туурасын айта турган болсок, 5-4 го дейм чамасы. 5-4 асты стяжка болгон, көчө тарапты караган терезеси камтылган. Пластик терезелери ачып да көрсөтөлү. 5 камералуу, өтө сапаттуу пластик терезелери. Батарейкалары орун алган. Андан кийинки бөлмөгө башпага турган болсок, буюрса бул эң чоң залы. Конок бөлмөсү десек дагы болот. Азыр эми свет өчүп калып маңдайыбызга. Бир аз караңгы болуп атат. Элестетип атасыздарбы? Узун туурасы болжол менен бир 9 метрдей чыгат. 9га 4 же 3,80 чыгат. Буюрса өзүңүздөр көрдүңүздөр, өз көзүңүздөр менен дагы келип бир катар маалымат алсаңыздар болот. Жакшы. Отопление киргизилген. Коридорго дагы топкасы болсо бул жакта. Буюрса кошумча курулуштарды сиздерге тездетилген форматта көрсөтүп өтөйүн. Оң тарапка бурулсаңыздар, бурчта жылуулуктун печкасы орун алган. Бул жерде жайкы кухня кыласыздар. Отункана, очоккана жана эң бурчта ушул ажатканасы жайгашкан. Суу өтө сонун чыгып турат. Сиздерге насип кылсын, кут кылсын.